машине жолдон 10 кадамдай чыгып барып, тумшугу менен кар баскан бийик жарды сүзүп туруп калыптыр. Үстүндөгү карагай турсундардын бирөө кабинанын артка энегин көзөп кирип кетиптир. Сыдыктын ыманы уча түштү. Шоопур эмне болду экен бечара, деп ойлоду. Бирок шоопурун көрүүгө үлгүрбөдү. Кабинанын ичин эңилип карагыча болбой, өздөрү анын тушунан өтүп кетишти. Сыдык өз шоопурун суроолуу карады. Шоопуру 40-ка чыгып калган, өгүз моюн, сүрдүү адам экен. Кебете кешпирине жараша түнт, оройнам экен. Оштон чыккандан бери Сыдык аны бир нече жолу сөзгө салып, бирок кебине алымсынбай койду. Берген суроолоруна гана нардан бери жооп кайтарып, ашыкча эчтеке кошумчалабайт. Өзүнө кызыктырыш үчүн Сыдык сүрөтчү экенин, атайы Фрунзеден Памирге сүрөт тартканы баратканын да айтып көрдү. Сыдыктын ою боюнча сүрөтчү деген сөз ар кандай адамдын жүрөгүн жибитип жибериши керек эле. Өз кесибин баардык кесиптерден артыкча көрө турган. Бирок шоопур бар болгону жакшы экен деп гана койду. Анан эмнегедир өзүнчө үшкүрөнүп алды. Алай өрөөнүнө келишсе, жерде ала чоло кар жатыптыр. Ойбой, бул жактын кары али кете элек го, деп таңыркады Сыдык. Африкага бараткансып сүйлөйсүң да, деди. Буга шоопур шылдыңдаган түр менен темир тиштерин кашкай тарсайып. Сыдыктын жини келди, бирок үндөбөдү. Ошончо көп машинеден келип ушунун машинесине отурганына бушайман жеди. Эми болор иш болду, эптеп Мургапка жетип алайын деди. Мургапка жеткенден кийин убадалашкан 20 сомун колуна карматып тескери бурулуп кетет. Ага чейин сүйлөбөй эле коюш керек буга, деп чечти. Ошондон кийин чын эле сүйлөшкөн жок. Экөө тең өз ойлору менен алаксып, бири-бирине көңүл бурбай, үн сөзсүз жүрүп келатышкан. Бирок мына бул кырсык аргасыздан шоопуруна кайра караттырды. Кызык, шоопуру таптакыр бейкап бара турат. Көрбөй калды экен, деп ойлоду Сыдык. Андай болсо айтыш керек буга, токтотсун. Тигил бечаранын акыбалын билип өтпөсө болобу? Жардам берип дегендей, эгер жардам кечиксе, өздөрү менен кошо ала кетишке туура келет. Албетте, кузовдун ичи жык көмүр. Кабинада өлүк кишини шалактатып жөлөп барыш кыйын. Бирок ошентсе да... Сыдык эмеле оозун ачаарда дагы бир нерсеге ой кетти. Мүмкүн бул капыр көрсө да көрмөксөнгө салып коюп жүрбөсүн, деп калды ичинде. Биринчиден бул машакат, туу иш, кыйла убакытты алат. Күн кечтеп шоопур шашып баратат. Экинчиден, мына ошонусу чыныгы себеп. Экинчиден, жоопкерчилик жагы бар. Кокус тигил неме мүрт кеткен болсо, өзүнөн өзү анын кантип өлдүсү, өлүгүн ким биринчи көрдүсү болот. Жамандыгын алса, өзүн күнөө өлүп калыштары ыктымал. Сен анын артынан шаштырып келгенсиң, ал сенден качам деп барып жарга кептелген дешсе, дей беришет да. Анын бетин Кудай нары кылсын. Албетте, анда Сыдык да сурак берет. Кур дегенде күбө катары. Аминтип бир айлык командировканы араң сурап алып баратканда, анысы жолдо сурак берип өткөрүштүн эмне кереги бар? Чычкан ийнине кире албай жатып, куйругуна калбур байлайт болуп. Бирок өгүз баш чындап эле тигил машинени көрбөй калсачы? Анда көрүп туруп айтпагандыгы үчүн Сыдыктын өзү күнөөкөр болот. Күнөөлөй турган эч ким деле жок. Албетте, мунун көргөн көрбөгөнүн ким билип отуруптур? Жөн гана өзүн өзү айыптуу сезип кыйналат. Ошондуктан айтып койгон эле дурус. Бирок айтайын десе, бир чакырымча жерге узап кетишиптир.
бийик табандан чыңкылдый зуулдап түшүп келатышкан болчу. Эми бул көлүйгөн немеге айтсаң да кайрылып ошол жакка чыгып барабы десең. Кап. Чечкинсиз адамдын чечими курусун, деди Сыдык, өзүнө өзү наразы болуп. Эмне кылаарын билбей, жүрөгү туйлап, кайрадан өңүлө карады. Шоопур да бул жолу аны сүзүлүп тиктеп койду. Эмне эле ойдолуктап атасың, деди анан күтпөгөн жерден. О, бул көргөн экен, деп чечти Сыдык. Мунун айтайын дегени, эмне эле кыйналып атасың? Сен көргөндү мен деле көрдүм. Тынч олтура бер. Төө көрдүңбү жок, бей көрдүңбү жок. Шоопурдун оюн ушинтип жороду. Шоопур менен үнсүз макул болду. Жөн эле, деди. Анан макулдугун билдириш үчүн. Олтура берип, буттарым талып кетти. Баса, деп койду Шоопур. Кийин көңүлү жайлангансып, күңкүлдөп бирдемени ырдап кирди. Сыдык аны тымызын карап отуруп, жок жерден ушул бейтааныш, өзүнө жагымсыз адам менен күнөөлүү сырга ортоктош болуп калганына таң калды. Сейини кейди. Мүмкүн эчтекени билбестир. Мүмкүн күнөө жеке мага гана таандыктыр, деди кайрадан сарсанаа болуп. Бирок ошол эле замат. Кайсы күнөө? Эмне? Аварияны мен жасаптырмынбы? Аны өлтүргөн мен бекенмин, деп өзүн өзү актап жиберди. Ошондон кийин көңүлүн кирдеткен күтүлбөгөн көрүнүштөн өзүн оолактатууга бел байлады. Давандан түшүп бүтүшкөндө иңир кирди. Шоопур чырактарын жандырды. Бир маалда машиненин алдынан бир коен чыга калып, жол менен качып жөнөдү. Тигине коен! Деп кыйкырып жиберди Сыдык аны көрүп. Кыйкырганын өзү да сезбей калды. Шоопур Сыдыкты олурая карап койду. Сыдык осолдой түштү. Коен тээ алыска соймоңдоп кеткен нурдан чыга албай, жанынын баарынча томураңдап чуркап баратты. Сыдык коенду аяп, анын өмүрү үчүн катуу кабатырланып отурду. Шоопур болсо тескерисинче бейкапар, өз жолу, өз ою менен алаксып гана келатат. Сыягы мындай жолугушуулар ал үчүн көнүмүш көрүнөт. Бара-бара коен арып, машиненин тумшугуна жакындай баштады. Жолдон чыгып кеткейле, бечара, деп тиледи Сыдык. Шоопурга кайрылып токтотуп кой, тиги жаныбар кутулуп кетсин дешке батынбады. Беркинин тил алчудай түрү жок. Акырында машине коенго жетип, коен анын астына кирип кетти. Сыдыктын жүрөгү шуудай түштү. Ал коендун аман калганын же тепселип кеткенин билбей калды. Коду кырсыкка учураган машиненин Шоопурун көрүүгө үлгүрбөгөндөй арманда кете берди. Шоопурду караса, Шоопурдун жүзүндө эч кандай өзгөрүш көрүнбөдү. Бар болгону кабинанын ичин жаңырта катуу чүчкүрүп алды. Жок, бул үйүн күйгүр, жолдогу машинени сөзсүз көрдү, деп ойлой баштады Сыдык кайрадан. Көрүп, ичиндеги адамга ушу коенго болгон мамилесиндей эле кош көңүл мамиле кылып койду. Куптанченде булар Каракөл деген кыштакка жетип келишти. Кыштакта Шоопурлардын раваты бар экен. Сыдыктар ошо раваттын коргонуна кирип токтошту. Коргондун ичи машинеге толуп кетиптир. Машинелердин айрымдары моторлору муздабасын үчүн жүргүзүлүп коюлган. Алардын алдында чылымдарынын отун жылтыратып, Шоопурлары сүйлөшүп турушат. Сыдыктын Шоопуру моторун өчүрүп, бутунун жанында келген эски корзинаны алып кабинадан чыкты. Сыдык да жерге түштү. Жүр, деп койду Шоопур. Анан коргондун ичиндеги чырагы күйүп турган үйлөрдүн бирөөнө карай басты. Буюмдарымды алып алайынбы? Деп сурады Сыдык. Ошо жаман сандыктарыңды кайсы ууру алсын? Деди тигил. Чемодан менен этюдникти айтып жатат. Бул айбанга эмнем жакпай калды экен? Деп ойлонду Сыдык. Анын артынан ээрчип.
кийимимби же өз күлөң сакал мурутумбу? Экөө келип кирген үй ашкана болуп чыкты. Ашкананын ичи таза, жылуу экен. Анын оокат берчү жагы жабык, а буфетинде бир жаш сулуу келин торт окуп отурат. Келин Шоопурду көрүп сүйүнүп кеткенсиди. Сыпайы жылмайып, ордунан тура берди. Арыба, деди ага Шоопур. Бар болуң, деди келин. Таза кечиктиңиз го? Ушундай болуп калды. Отуруң. Шоопур келинди кандайдыр ыраазылык менен карап алып, столдордун бирөөнө барып отура кетти. Сыдыкка да жанынан отургуч көрсөттү. Ошондон улам келин Сыдыкты сен бар белең дегендей биртиктеп алды. Кийин буфетинен ала чыккан чыны кашыктардан анын алдына бирден койду. Сыдык эми гана байкады. Бурчактагы печканын үстүндө ыш баскан мискей туруптур. Келин лепилдеп жетип барып, мискейди көтөрүп келди. Мискейде ысык шорпо бар экен. Келин экөөнө бөлүштүрүп куя баштады. Албетте, теңме-тең эмес. Этинин көбүн Шоопурга терип салып атты. Бул аял Шоопурдун эмнеси болду экен? Деп ойлоп кетти Сыдык. Келиндин шакек, билериктүү колдорун, ак жуумал, акылдуу жүзүн карап отуруп. Карындашыбы? Окшошпойт. Көңүлдөшүбү? Кудай сактасын. Ушу чабалекейдей болгон назик жубан өзүнөн эки эсе улуу өгүз кебетиленген немеге кантип ылайык келсин? Кана оокатка караңыздар, деди келин. Бу жолу көптүк иретинде кайрылып. Кокой, нанды унутуп калган турбаймынбы? Шоопур менен Сыдык шорпого киришти. Келин буфеттен кайтып келип, алардын маңдайына отура кетти. Шоопур анын алдына корзинасын жылдырып койду. Келин корзинаны ачып, ичинен кызыл гүлдүү кара жүн оромол алып чыкты. Ой, деди, көздөрү жайнап. Дароо башындагы жоолугун сыйрып таштап, жаңысын салынды. Жакшы жарашат экен, деди Шоопур. Рахмат, деди келин. Таза сүйүнүп алды. Сыдык болбосо Шоопурду өөп жиберчүдөй болуп, анын азык карап койду. Апаңыз кантип калды? Деп сурады бир маалда. Түзүк эле, деди берки. Бирок дагы эле үй ишине жарабайт. Балдарыңыз кыйналып аткан экен. Айлаганча. Сени алып бара берейин десем, кемпир болбойт. Кое тур, аялыңдын кыркылыгын кечээ эле өткөрдүң, эл эмне дейт деп. Апаңыз туура айтат. Ушундай беле, деп таң калды Сыдык. Баягыдан Шоопурга кыйла жүрөгү жибей түштү. Бул кембагалдын башында азасы бар турбайбы, деди. Бирок ошентсе да келинди ага ыраа көрө бербеди. Анын жаштаган сулуулугун аяды. Ичи тарлык кылды. Бул аял Шоопурга эмес, мына мага окшогон билимдүү, маданияттуу, таланттуу эркекке аял болсо жарашат деп чечти. Кап, Фрунзеде жашаган болсо, өнөр канасына чакырмак, портретин тартмак. Сенин үйүңдөгүлөр эмне деп атышат? Мурдагыдан кыйла жоошуп калышты. Алардын кыңырылган эле алыс кетип атасың дешет. Айтпайсыңбы? Кааласам жума сайын келип турам деп. Айтып атам. Кары кишилер да ош десе эле жердин түбү деп ойлошот. Шорпону ичип бүтүштү. Шоопур Сыдыкты бир карап алып, мейманканада орун барбы? Деп сурады. Көп, деди келин. Эмесе сен барып жат, деди Шоопур Сыдыкка. Чыгып туруп, сол жакка буруласың. Сыдык чечкинсиз түрдө чөнтөгүнөн акча алып чыкты. Бүгүн жолдо 2 жолу оокат ичишип, акысын өзү төлөшкөн. Бул жерде пул бериш кыйын болуп турат. Албетте, ошентсе да.
Кой, жөн эле коюң, деди келин таарынган түр менен. Сыдык рахмат айтып чыгып кетти. Мейманкана 2 бөлмөлүү экен. Бирөөнүн ичи караңгы, чала жабылган эшигинен уйкудагы кишилердин коңуругу угулат. Беркесинде 10 чакты кровать болуп, үчөөндө киши жатат, калганы бош. Жаткан кишилер уктабастан печкенин жанында чулгоосун кургатып отурган бакчайган сары жигиттин аңгемесин угуп, ага күлүп атышыптыр. Ассаламу алейкум деп Сыдык алардын көңүлүн өзүнө бурду. Келиңиз деп койду бирөө. Бош орун бар бекен? Бар. Ана, каалаганыңызга жата бериң. Сыдык бурчтагы кроватка барып чечинип кирди. Беркилер кайра аңгемесин улантышты. Анан айтпайсыңбы? Ошентип бир шишени жеке ичип алып, эми балдар, мени машинеме отургузуп койгула дейт. Машинеси 10 кылдыректүү чоң машине. Магазиндеги балдар аны колтуктап барышып, кабинага отургузушат. Эми бурап койгула дейт. Балдар бурап, моторун от алгызып беришет. Эми мен кеттим, кошкула дейт. Түн кирип калган. Машина таштак жолго чыгып алып, зыпылдап жүрүп отурат. Бир маалда эле алдынан бир кылдырек кылдырап чыга келет. Кызыталак. Бул кимдин кылдыреги болуп кетти? Деп коет таңданып. Кыйлага чейин кылдырек менен жанаша барып, акыры аны артка таштап кете берет. Үйүнө келип уктап, эртеси эшикке чыкса, машинесинин бир кылдыреги жок. Эй катын, бу менин кылдырегимди эмне кылдың? Деп кыйкырат ошондо катынына. Кроваттагылар шарактап күлүп калышты. Сыдык да кошулуп кетти. Ошентип апен дадам жакында пенсияга чыкты, деп бүтүрдү аңгемечи аңгемесин. Кой эми, дем алалы, жүргүлө. Жигит чулгоосун өтүгүнүн кончуна тыгып коюп, кийин Сыдыктын катарындагы кроватка келип чечине баштады. Ушу тапта босогодо дагы бир шоопур пайда болду. Сакал мурутун агаралап калган, узун бойлуу киши экен. Келиң аксакал, келиң, дешти беркилер ага ызаат кылып. Тиги адам чарчаңгы түр менен басып барып, бош кроваттардын бирөөнө отурду да, ошо замат чечинип кирди. Эй бала, сен эмне тумшугуң менен жар сүзүп калгансың? Деди. Ал чулгоо кургаткан жигитти көрүп. Тормозум иштебей калды эле, аке, деп койду берке. Сыдык дароо башын көтөрдү. Эмне? Давандагы машине сиздикиби? Деп сурады ал сүйүнгөн түр менен. Жигит буга кичине таңдана жооп берди. Ооба. Ой, кантип суу калдыңыз анан? Жигит бул жолу мулуюп койду. Тормозум баш ийбей баратканын сезип, дароо машинени жарга бурдум да жан алекетке жерге секирдим. Ушул азаматтык кылыпсыз. Кокусунан кийин кирген шоопур чыракты өчүрүп салды. Уктадык, деп койду анан куду команда бергенсип. Үйдүн ичи капкараңгы жана жымжырт боло түштү. Сыдык кырсыкка учураган шоопур менен дагы сүйлөшкүсү келди эле, батынбады. Ал өзүн бир оор жүктөн кутулгандай жеңил сезип калды. Ошол сезим менен бир пастан кийин көшүлүп уйкуга кетти. Саар менен аны бейтааныш киши ойготту. Эй жигит, тур, шоопуруң чакырып атат, деди ал, ийнинен катуу түрткүлөп. Бөлмөдө чырак күйүп туруптур, а кроваттарда эч ким жок. Сыдык нарыдан бери кийине салып, эшикке жүгүрүп чыкты. Таң агарып келаткан учур экен. Асманда али сейрек жылдыздар бар. Кубагай ай сүзүп баратат. Күн суук. Коргондогу машиналар муздаган моторлорун жылытып, кызыгандары улам-улам кетип жатышат. Сыдыктын шоопуру да машинасын жүргүзүп коюп, өзү анын наржак бер жагын карап, күймөнүп жүрөт. Сүрөтчү, кандай уктадың? Деди ал, жайдар үн менен. Сыдык мунусуна ыраазы боло түштү. Рахмат,
Жакшы. Анда отур, жөнөйлү. Экөө тең кабинага киришти. Ошо тапта кечиндеги келин жетип келди. Башында кечээки жүн жоолук, колунда түйүнчөгү бар. Муну салып коюң, жолдо жейсиз, деди шоопурга түйүнчөктү сунуп. Шоопур түйүнчөктү корзинасына салып алды. Мен бүрсүгүнү кайтам, деди ал. Эсен-аман барып келиң, деди буфетчи. Машина ордунан козголду. Келин аны чоң жолго чыкканга чейин узата карап турду. Жолго чыкканда шоопур да аны бир кылжайып карап алды. Ошондон кийин машина жаңы ылдамдыкка өтүп, чырактарынан түшкөн нурду ээрчип, зыпылдап жөнөдү. Бир пастан соң шоопур кыңылдап ырдап кирди. Бүгүн мунун көңүлү көтөрүңкү, деп койду ичинен Сыдык. Өзүнөн өзү кечээ кырсыкка учураган машина эсине түштү. Кайрадан шоопурдун машинени көргөнү же көрбөгөнү кызыктыра баштады. Өзүн өзү кыйнап отурбастан аныгын билгиси келди. Бүгүн сурай берсем болот, деп чечти. Айтыңызчы, кечээ Давандан түшүп келатканыбызда жолдун боюнда турган машинени көрдүңүз беле? Көргөнмүн, деди шоопур, аны таңыркай карап. Анда неге токтотконуңуз жок? Эмне үчүн токтотушум керек? Менимче авария болгон турбайбы? Шоопуруна жардам керектир эле. Кызык. Кабинасында эч ким жок болсо, кимге жардам бермек элем? Сыдыктын ындыны өчө түштү. Демек, кеп менин өзүмдө экен, деди. Кап, ушул суроону өз учурунда эле берсем эмне, деп каңырыгы түтөп кетти. Көрсө, ушунчалык гана турбайбы? Машина бир калыпта желип жортуп келе жатты. Мезгил менен анын алдынан жолдо түнөгөн чымчыктар чоочуп, учуп калышат.